демократиялық мамлекетте бардық қандай форма болсын, билік бұтақтары бар. Билік бұтақтары бұл бір-біріне көз қаранды ғана иштеш керек. Қырғызстанда қандай учур бар? Атқару билігі 3 билік бұтағын тең бардығын башқарады. Мыйзам чыгарууда башкарат. Мындай конституция боюнча мыйзам чыгаруу органын жогору туруш керек негизи. Бирок биздин учурда андай эмес. Аткаруу бийлиги мыйзам чыгарууда башкарат, аткаруу бийлиги сот системасында башкарат. Эгерде качан гана адилеттүүлүк болот, бир гана сот системасы биринчиден ар бир 3 бийлик бутагы бири-бирине көз каранды иштегенде, бири-биринен коркпогондо, бири-биринен мындай кандайдыр бир атаандаштыкта болуш керек да. Анан кийин сот системасы. Сот системасы качан гана өзүнүн бизде мыйзам менен сот системасы чын менен эгемендүү. Бирок биздин судьялар, соттор ошону түшүнбөй жатпайбы? Жана элементарный телефонный право. Вот соттор качан гана бирөөнүн жогору жакты карап, же болбосо бир соттун ар бир чечимин чыгараарда өзү соттун маңызына түшүнүп туруп акыйкат чечим чыгарбай, биздикилер болсо эмне кылат? Чечимди башка жактан күтүшөт. Бул андай болбош керек. Сот эгемендүү өзүнүн иш ишмердигин акыйкаттуу ак аткарганда бүт башка эки бийлик бутагы өз ордуна турат да. Анткени алар да соттон коркот. Анткени биз мыйзам буза турган болсок, мен депутат болуп мыйзам буза турган болгондо дагы сот мен тараптуу болуп калышы мүмкүн деп туруп коркуш керек да. Министр да коркуш керек. Премьер да коркуш керек, президент да коркуш керек. Бардыгы коркуш керек.